Кутмандуу күнүңүздөр менен бул сааттарга алынган жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Жогорку кеңештин депутаттары мандатын тапшырган Жаныбек Абировго ийгилик каалап, кол чаап узатышты. Ал бүгүн парламентке келип, акыркы билдирүүсүн жасап, депутаттар менен коштошуп кетти. Анын сөзүнөн кийин эл өкүлдөрү кол чаап, баары жанына барып, кол алышып, кучакташып коштошту. Абиров курамында болгон мекенчил депутаттык тобунун лидери Элмурза Сатыбалдиев жаш экенине карабай, соңку чечими менен улуу муунга дагы саясий жоопкерчиликтин чоң үлгүсүн көрсөткөнүн айтты. Мындан ары жаңылбай жүрүңүз, күнөөнү моюнга албай койсо да болот, аны далилдешет. Бирок саясий жоопкерчиликти өзүнө алуу бул баатырдык бүгүнкү күндө, деди Сатыбалдиев. Төрага Нурланбек Шакиев экс-депутаттын кийинки иштерине ийгилик каалап, келечеги алдыда экенин айтып, ошол эле учурда жигиттик кылып башкаларга үлгү болгонун белгиледи. Жайыт жерлерге өз билемдик менен курулган турак үйлөр сүрдүрүлсүн. Мындай талапты Ош облусунун Учар айылынын тургундары көтөрүп чыгышты. Алар чогулуп, жеринде Кара Суу районунун акимине жана кадастр ишканасынын жетекчисине мыйзамсыз курулган турак үйлөрдү көрсөтүп беришти. Район акими салынып калган үйлөрдүн айрымдары жер мунапысына кошуларын, ал эми жакында гана курулуп баштагандары сүрдүрүлөрүн билдирди. Кененирээк алдыдагы материалда. Менин артымда турган жөнөкөй эле адырларды тегиздеп, жарандар өз билемдик менен турак жай куруп жатышат. Деген менен бул көрүнүшкө Кара Суу районунун Учар айылынын тургундары наразычылыктарын билдирип чыгышты. Анткени бул жерлер тургундардын айтымында Учар айылынын тургундарынын жайыт жана үлүш жерлери болгон. Жок, бир дагы биздин айылып көргөнүбүз жараны жок. Биздин жараныбыз. Биз дагы эле келип сала берели. Жок, бу жерде сатылганда, сатканда, ошонусу салып атат. Жүрүлдөн сатпай сала албайт да. Саткан документ кылып берип атат. Атайын техниканын жардамында адырды тегиздеп, турак жай салуу үчүн курулуштар жүрүп жатат. Жеринде жарандар Кара Суу районунун акимине көрсөтүштү. Район башчысы дароо тиешелүү кызматка тапшырма берип, адырларды тегиздеп жаткан техника айып короого жөнөтүлдү. Анткен менен мындагы жайыт жана кайракы үлүш жерлеринде 500дөй турак үй курулуп, калктуу конушка айланып калган. Учар айылынын тургундары алардын баарын сүрдүрүү талабын коюуда. Кайрак жердеги үлүшүбүздү уруксатсыз мынандай үйлөрдү салып, уруксатсыз болбосо керек. Олордун башында эми болсо керек адамдар. Эмне экенине түшүнбөйбүз. Биздин ушу үлүшүбүздү самохват кылып алып, үйлөрдү мынандай салып толтуруп коюптур. Биздин балдар, биз үй салсак болбойбу. Биздин балдар чоңоюп, бир үйдө 2-ден 3-төн келин. Илгеркидей бир үйдө жатып атабыз, 2-3 келин менен. Ошонон биз арыздансак, бизге соскени салып коюп кетет чоңдорубуз. Биз качан өнүгүп, Кыргызстан качан оңолот, ушинтип жүрсө. Келип эле колдонойлу десек эле үчүп кеткен азыр деле көрдүңөр, 2-3 чыгып, кичине кыжың этип жогулуп кетишти. Эми биз эл экенбиз да, учардан чыксак, бул жактан чыгышат, ошентип тупулуң болуп, бири картак жейт, бири небет экен, анан кийин булар жазып коюп эле, анан кийин соттошуп эле жүрө берет экенбиз да. Бу жерде азыр неме кылып, мунадан биягына өзү жок эле да, кийин пайда болуп калды бул жерлерчи. Канча жылдан бери жашайт? Булар 3-4 жылдан бери пайда болуп калды. Ошо Нуран менен неме сатып атты да бу жерди, Милла. Ушулар сатып атты госакт кылып. Ким калганын билбейм. О Банянын немеси. Касиет Банянын эгасы азыр. Ошол. Булар ошолордон сатып алдык деп айтып атыштыбыз. Нарактагылар ошактан сатып алганын мен билем, аны аныгы. Бунияктагыларды билбейм, азыр Кара Сууга карайт, Кара Суудан алдым деп аткандарды. Тургундардын айтымында жер басып алып үй салгандар акыркы 3-4 жылда көбөйгөн. Бир нече жылдардан бери жашап жаткан турак үйлөргө баш багып, тиешелүү документтерин сурадык. Колдон колго өтүп жатып, Кызылдай акчага сатып алганын айткан жаран тиешелүү документтерин көрсөттү. Жеринде кадастр мамлекеттик ишканасынын өкүлү документтин жасалма же так экенин текшерип чыгаарын айтты. Ооба. Сиз өзүңүздүн жериңизди канча алгансыз? Мен өзүмдүн жерим 150 миңге алганмын. Неме? Юсупова Гулкумар деген эле кыздан алгам. Андан мурдагы эгасы Тажидин деген бала экен. Дегиле Нуранов деген жазуудан алып элекмин мен. Ошолорго Нуранов берген экен, жашылдан. Эми берсе ошолорго жооп берет да. Мен эми алган кишим айтам да. Анан биз мына коддорун жазып алдык. Сүйлөп алсынчы, Соттун чечимдери да жүрөт. Бул боюнча толук
Биз бир сыра тактап чыгайлы. Буга чейин Төлөйкөн айыл өкмөтү өз билемдик жер басып алуу жолу менен үйлөр курула баштаганда аларды токтотуу үчүн сотко кайрылган. Арасынан 11 турак үйдүн ээси менен соттошуп, иш жеке тарапка чечилген. Ошондой эле Жайыт комитетинин өкүлү бул сыяктуу басып алуулар аркылуу шаарга жакын аймактардагы жайыт жерлер кыскарып баратканын билдирди. Анан биз айыл өкмөткө кайрылып коебуз. Бизди уккан киши жок да. Ушу күндөрдө гана жайытка кичине көңүл буруп калды, мына сиздер келип заманыбыз өзгөрдү. Ушуну токтотуп калыш керек да. Менин максатым ушул жайыт ушуну токтотуп калыш. Ылайжы келсе ордуна коюш жайытты. Бул жерде 2016-жылдан бери 11 үй бүлө менен соттошконбуз. 11 үй бүлөнү Ош шаарынын областтык сотунда, Межи районунда Досалиевдин караган ошол жерде 11 үйгө чечип берген. Жарым жартылай. Кара Суу районунун акими тургундардын арызын угуп, мындагы үйлөрдүн арасынан 2022-жылга чейин курулуп бүткөндөрү жер мунапысына кирерин, ал эми андан кийинки курулуштар сүрдүрүлөрүн кошумчалады. Ошондой эле аймакта сел коркунучундагы коктуу колотторго дагы турак жай салынган. Алар мунапыска кирбейт. Анан биз ага мыйзам чегинде чара көрөбүз. Буга чейинки мисалы мунапыска чейинки салынып калган үйлөр боюнча эми райондук комиссия бар бизде иштеп аткан. Ошол комиссияда биз карайбыз муну. Жогорку Чыңалуудагы, жолубузда Кызыл Сызыктагы же өзгөчө кырдаалдар коркунучу бар, сел коркунучу бар, жер көчкүчү коркунучу бар аймактар бул мунапыска кирилбейт. Же айыл өкмөт тарабынан ошол жананын арызынын негизинде бизге кайрылган болсо, жеринде ошо арыз боюнча келип көрүп, ошо адистер тарабынан корутунду берилет. Кара Суу району боюнча 4919 турак үй жер мунапысына кирген. Алардын канчоосу Төлөйкөн айыл өкмөтүндө жайгашканы боюнча тактоо иштери жүрүп жатат. Ал эми Учар айылынын тургундарынын талабы менен мындагы өз билемдик менен курулган үйлөрдүн документтерин текшерүү, мунапыска кошуу иштеринде айыл элинен шайланган өкүл комиссиянын ишине катышмай болду. Роза Акматжан кызы, Жылдыз Кадырбаева, Ош ТВ. Түшкөн калктуу конушту мыйзамдаштырып берүүнү талап кылган тургундар бүгүн облустук администрацияга чогулушту. Наразычылыкка чогулгандар президенттин Оштогу өкүлүнүн биринчи орун басары Данияр Жаныкулов менен жолугуп, жер көйгөйүн тез арада чечип берүүнү талап кылышты. Талашка түшкөн дача конушу мындан 5-6 жыл мурун түптөлүп, 500дөн ашуун түтүн күн кечирип келет. Үйлөр жайыт жерине салынып калгандыктан документтештирүү үчүн жер мунапысынан 14 күндүк комиссия түзүлгөнүн облус башчысынын орун басары билдирди. Буга чейин Учар айылынын тургундары жайыт жерлери кыскарып жатканын айтып, мыйзамсыз курулуштарды сүрдүрүү талабы менен чогулушкан. Анда эки тараптын ортосунда чыр чыгып, пикир келишпестик орун алган. Дача конушунун тургундары талашка түшкөн жерди жергиликтүү бийлик чечпесе, Бишкекке наразычылыкка чыга тургандарын эскертишти. Ошондой эле жерди саткан Кубаныч Нуранов аттуу жарандын жоопкерчилигин кароону өтүнүштү. Өзүнүн убактысы бар. 14 күндө арызга жооп бериш керек. Мамлекеттик органдар. Анан ошого бул кишиге түшкөндөн кийин анан бул киши комиссия менен барды ал жерге. Териштирип кандай болгон жер, эмне болгон жер деп анан барса айтып атат, бүт бардыгы мыйзамсыз салынган үйлөр. Документи жок, эч нерсеси жок. Үйүнүңөрдү тыйып тургула деди. Биз эртең келип талкалайбыз деди. Мындай кылалы, азыр эми мындай сүрдүрөбүз деген жок. Жок, сиз айткан мындай кылалычы. Эми азыр эшмат айтты, ташмат айтты дей бербейли. Тигил айтты, бул айтты дей бербейли. Мыйзам менен кетер. Жерди биринчи комиссия иликтеп чыксын, каяка карайт. Канча күтөбүз? Анан кийин биз отуруп алып, каяка караса ошол жакты иштейт. Дагы 2 жылда. Кубаныч деген бала ошол Нуранов деген. Ошол баладан сатып алганбыз. Бул жерлер эми кандай, кимдин пайдасына чечилет экен, азыр сураштырсак, комиссиянын жыйынтыгы менен бир жагына чечилет деген жооп берди. Эми биз бардыгыбыз алыстан, Кожокелен деген жерден келгенбиз. Муктаждыгыбыздан келип салганбыз. Учурунда же биз айыл өкмөттөн ала албасак жерди, же башка жерден ала албасак, бул бир жөн эле какыраган жер, мындай пайдалана турган жер эмес, сай. Мындай жамбаштар, боорлор, ушуларга эптеп кичине отурукташсак, эми келип мындай болуп алып, көп мен о жерде мен угушум ошо элдин кылып аткан агитациясы деп айтып атышат о жерде.
Кыргызстандын бардык аймагында жер маселеси курчуп кетти. Бул тууралуу Жогорку кеңештин бүгүнкү жыйынында депутат Шайлообек Атазов билдирди. Анын айтымында Оштун Озкур айылында 1,5 гектарлаган жерлерди басып алып, жеке менчикке саткан. Мындан сырткары ал мектеп окуучуларын электрондук тамеки менен наркотикалык заттардан арылтуу боюнча иш алып баруу керектигин эскертти. Биз барганда кече Озкур деген айылда Ошто 6 жылдан бери бир шылуун гектарлаган жерди алып туруп жеке менчик үйлөргө сатып атыптыр. Ошол жерде миңдеген адамдар чыгып митингге чыкты. Бир шылуунду тизгиндей албаган бул кандай бир органдар болду. Ошону бүгүн түштөн кийинби, эртеңкиге коюп туруп мына Кыргызстандагы жерлерди инвентаризациялоо боюнча бир жооптуу тиешелүү өкүлдөр келип бир айтып койсо. Жогорку кеңештин жыйынында 2022 жылдын 8 июлунда Лондон шаарында кол коюлган Кыргыз Республикасы менен Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкынын ортосундагы Кыргыз Республикасында климатка туруктуу суу менен камсыздоо долбоору боюнча кредиттик макулдашууну жана Кыргыз Республикасы менен Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкынын ортосундагы Кыргыз Республикасында климатка туруктуу суу менен камсыздоо долбоору боюнча гранттык макулдашууну ратификациялоо жөнүндө мыйзам долбоору каралды. Аталган макулдашуу Ош облусунун Кара Суу жана Араван райондорундагы Араван Акбура каналын модернизациялоого жана реконструкциялоого багытталган. Долбоорду ишке ашыруунун натыйжасында 21 000 гектарга жакын жер аянттын суу менен камсыздоо жакшыртылат. Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкы тарабынан жалпы суммасы 17 миллион 870 000 евро бөлүнүп берилет. Анын ичинен кредиттик келишимге ылайык 14 миллион 130 000 евро гранттык макулдашууга ылайык 3 миллион 740 000 евро каралган. Кошумчалай кетсек, кредиттик каражаттар 15 жылга 4 жылдык жеңилдетилген мөөнөттө өзгөрүлмө пайыздык чен менен алынат. Урматтуу телегөрүүчүлөр, сиздер күндүзгү сааттарга алынган кабарлар менен тааныштыңыздар. Жаңылыктар маалымат программасынын толукталган чыгарылышы кечки саат 7-де. Биздин канал менен калыңыздар.